Саламатсыңарбы биринчи класстын окуучулары? Анда эмесе балдар, бүгүн кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабакта өтүлүүчү темабыз кайталоо деп аталат. Кайталоо — это повторение. Эми балдар карагылачы. Жашылчалар анан жемиштер деп турат. Жашылчалар эмне эле орусча? Кандай которулат? Жашылчалар овощи, а жемиштер фрукты. Кандай жашылчаларды көрүп турасыңар? Бир себетке, себет это корзина. Бир себетке жашылчаларды, бир себетке жемиштерди топтойлу. Алма бар экен, балдар. Алма бул жемишпи же жашылчабы? Алма жемиш. Анын жанында алмурут жемишке салабыз экинчи себетке. Помидор жашылчага салабыз. Жүзүм жемишке салабыз. Алчанычы? Алчаны дагы жемишке салабыз. Демек бизде жашылчалардан помидор гана бар экен, балдар. Эми биринчи тапшырма. Эмне ашык? Первое задание это эмне деп жазылып турат? Что лишний дейт. Карагыла. Карасаңар, балдар, мынакей. Сабиз, бадыраң, анан сарымсак. Сарымсак, чеснок, сарымсак. Бул жерде ашыкча башка нерселер барбы? Жок, бул жерде жок. Эми экинчи сүрөттү карагыла. Алма, алмурут, жүзүм, анан кызылча бар экен. Бул жерде кайсы нерсе ашык? Алма, алмурут, жүзүм, жемиш. Кызылчачы, балдар? Свекла, кызылча. Бул жашылча, демек кызылча ашык экен. Эми үчүнчү сүрөттү карагыла. Коон, анар, болгар калемпири, болгарский перец дейбиз. Анан жомок дейт, китеп бар экен. Бул жерде эмне ашык? Что лишний? Бул жерде китеп, жомок китеп ашык. Анан болгар калемпири ашык экен, балдар. Анар менен коон бул жемиш. Эми балдар, китебибиздин кийинки бетин ачалы. Экинчи тапшырма. Жашылча жемиштердин түсү кандай? Какого цвета овощи и фрукты? Лимон. Лимондун түсү кандай? Лимон сары. Алча кызыл. Кулпунай кызыл. Бүлдүркөн сыя көк. Фиолетовый, сыя көк, фиолетовый. Баклажан сыя көк. Ал эми шабдалы. Шабдалы это персик, балдар. Шабдалынын өңү кандай? Түсү кандай? Шабдалы кызгылт сары. Кызгылт сары бул оранжевый деген түс. Кызгылт сары экен. Эми балдар, үчүнчү тапшырма. Үлгү боюнча сүйлөшкүлө. Мен алма жакшы көрөм. Я люблю яблоко дейт, А сен эмнени жакшы көрөсүң? А что ты любишь? Кана, сен эмнени жакшы көрөсүң? Андан ары өзүңөр улагыла, балдар. Андан кийин төртүнчү тапшырма. Четвертое задание. Муундардан сөздөрдү түзгүлө. Бизге эмне деген тапшырма берип атат? Составьте слова из слогов. Б, ал, рак, шыл, жал, жа, ма дейт. Эми балдар, ушул муундарды түсүнө жараша чогулталы, Биринчи кызгылт сары түстөгү муундарды чогулталы. Кызгылт сары оранжевый цвет дедим, Ал анан ма. Кайсы сөз келип чыкты, балдар? Алма, туура. Эми өзү аты айтып тургандай эле, шыл анан жа, жашыл түстөгү муундар. Шыл жа деген кыргыз тилинде сөз жок. Демек, жашыл. Жашыл бул орусча кайсы түстү берет? Биз түстөрдү өткөндө
үйрөнгөнбүз, жашыл деген түстө. Андан кийин күлгүн түстөгү муундарды чогулталы. Бырак, жал. Кайсы сөз келип чыгат, балдар? Жалбырак. Жалбырак деген сөз экен. Кайсы сөздөр келип чыкты? Баарын дагы бир сыйра окуп коелук. Алма, жашыл, жалбырак. Азаматсыңар. Эми 5-чи тапшырма. Кайсы тамгалар жок? Какие буквы пропущены? Кз. Кайсы тамга жок, балдар? Кандай ойлойсуңар? Күз. Үй тамгасы түшүп калыптыр. Ж тамгасы, анан Н тамгасы турат. Бул жерде 2 тамга жок экен, балдар. Кайсы сөз деп ойлойсуңар? Дождь деген сөз кыргызча жан. Андан кийин баш тамгалары 2 тамга жок. Айт деп жазылып турат, балдар. Бул кайсы сөз? Жайт. Азаматсыңар. Жан, жайт. Андан кийин дагы бул жерде 2 тамга түшүп калыптыр. Кайсы тамгалар түшүп калган? А тамгасы, анан К тамгасы. Эгер биз А анан К тамгасын койсок, кайсы сөз келип чыгат? Туура. Салкын. Салкын бул прохладный деп которулат орус тилинде. Салкын. Демек, балдар, күз, жан, жайт, салкын деген сөздөр экен. Азаматсыңар. Эми, балдар, кийинки тапшырмабыз бул жаңы сөздөр, новые слова. Жаңы сөздөрдү сөздүккө жазгыла. Новые слова запишем в словарь. Азыр менен чогуу кайталагыла. Лимон, кулпунай, бүлдүркөн, баклажан, ашык, шабдалы. Келгиле дагы бир жолу. Лимон, кулпунай, бүлдүркөн, баклажан, ашык, шабдалы. Ушуну менен, балдар, сабак аяктады. Үй иши. Домашнее задание. Запишите новые слова в словарь. Жаңы сөздөрдү сөздүккө жазгыла. Жана жаттагыла. Саламатта калгыла.